Эч кандай экзамен тапшырбай туруп эле 8000 сомго айдоочулук көлүк алып беребиз деген сыяктуу убадаларга сиз да туш болсоңуз керек. Бул убадалардын аркасында эмне турат жана айдоочулук көлүккө байланыштуу чырлуу жагдайлар туурасында ушул чыгарылышты айтып беребиз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз, бизден алыстабаңыз. Права Кыргызстан аталышындагы бул аккаунтка 7000ден ашуун адам катталган. Автор баракчага күн сайын 8000 сомго БЦ категориясындагы айдоочулук көлүк жасайбыз. 5 күндө даяр болот. Жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын базасынан дагы чыгат деп убадалайт жана көрсөтүлгөн номерлерге байланышы керектигин айтат. Баракчанын башкы сүрөтүнө Спутник Кеж деген жазуусу бар сүрөттү коюп коюшкан. Ага чейин лицензиясы менен унааган номер дагы жасап берерин убадалаган видеолорду да чыгарышкан. Биз баракчада көрсөтүлгөн 2 номерди GetContact тиркемесинен текшерип көрдүк. Алардын бири номер, экинчиси права деп сакталган. Биз аларга WhatsApp аркылуу айдоочулук көлүк жасата турганыбызды айтып, ал үчүн эмне документтер керек экендигин, акчаны кантип төлөш керектигин сурадык. Алар паспорттун көчүрмөсүнөн башка эч кандай документтин кереги жок экенин, көлүктү базага киргизиш үчүн акчанын жарымын Одинг электрондук капчыгына салыш керектигин айтып, номер жөнөттү. Ал реквизит Нурдин Н аттуу жаранга тиешелүү экен. Бул номер GetContact тиркемесинде Шанит Теджи деп сакталган. Биз акча которуудан мурда алардын өздүгүн тастыктоочу документтерди сурадык. Алар бизге 2 адамдын паспортун жиберишти. Бул документтерди шаардык милициянын кибер бөлүмүнө жибердик. Бул материал даярдалып бүткү чөктү. Шаардык милициянын ыкчам тобу ушул схеманы ойлоп тапкан шектүүнү кармаган билдиришти. По данному факту нами были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был задержан и доставлен в следственную службу ГУВД города Бишкек подозреваемый. Ранее по аналогичному факту были задержаны лица, также доставлены в следственную службу ГУВД города Бишкек, где в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Анткени менен айдоочулук көлүккө байланыштуу күмөндүү иштер социалдык тармактардагы шугундар менен эле чектелип калган жок. Улуттук коопсуздук кызматы мындай алешимдиктер мамлекеттик мекемелерде дагы орун алып, бир катар ортомчулар аркылуу коррупциялык схемалар болгонун ачыктады. Унаа мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Рустам Жокоев 26 сентябрда пара алууга айыпталып камакка алынды. Ал эми УКМК бул коррупциялык иштерге бир нече кызматкер, ошондой эле экзамен алуучулардын арасында ортомчулар бар экенин кабарлады. Элимин жөнөт, эртеге мен айткан жерге отурасыңар, эртең кыласыңар. Акыңардан айтып турат, акыңардан айтып турат. Бирди бар, экини бас. Ошондой эле агенттикте көлүк алуучуларга УКМКнын дагы айрым кызматкерлери көмөк көрсөткөнү аныкталып, аларга тартиптик жаза көрүлгөнү айтылды. Атайын кызматтын маалыматында алар Камчыбек Ташиевдин кызына айдоочулук көлүк алууга көмөктөшкөн. Мунун алдында президент Садыр Жапаров айдоочулук көлүк алуудагы коррупциялык схема түзүлгөнүн, ага мекеменин жетекчисинин дагы катыштыгы бар экендигин айтып, 40 000 сомдон 80 000 сомго чейин баа коюп алышканын билдирген. Алардын арасында кечээ камалган унаанын жетекчиси да бар эле. Балким бул жигитти жөн эле камап атышкан жокпу деп баарын өзүм да текшерип көрдүм. Система түзүп алышып, көлүк сата баштаганы аныкталып калды. 40 000ден 80 000 сомго чейинки баа коюп алышыптыр. Албетте 100% көлүк сатылган эмес, 90% сынакты тапшырып эле алышкан. Анткени менен айдоочулук көлүктө алуудагы алешимдиктер жана шугундардын бул жааттагы ойлоп тапкан схемалары маселени күн тартибине алып чыкты. Негизинен бул көйгөйдү кантип чечсе болот, пикир калтырыңыз. Сиздер менен мен Асел Сооронбаева болдум. Көрүшкөнчө.